Жаңы жылда yolka aylangan болобу деп жазыптыр. Aylangan боюнча Кур'ан Каримден bir hadis айтып бериңчи. Кур'ан Каримден hadis деп айтылынбайт, Кур'ан Каримден аят деп айтылынат. Әлем пайгамбардын осуяттарынан bir hadis айтып бериңиз десе туура болот. Жаңы жылдын өзү боюнча, балатан айлануу боюнча атайын балатан айланбагыла же айлангыла деген hadis же аят жок. Бирок ошол айланганда жанагыдай Кабатулладагы, Маккадагы Кабатулла, Каба мечитиндеги Байтулланы айланганга окшош турса, анда албетте бул туура эмес болот. Бирок адам өзүнүн сүйүүнү үчүн белгилеп аткан болсо, дароо эле муну ширк деп айтканыбыз туура эмес. Бирок ошол арча берет, жаязда берет деп аларды Кудайга теңеп койгон болсо, албетте бул туура эмес. Биз өзүбүздүн балдарыбызга туура түшүнүк, туура багыт берүүбүз керек. Билесиңер, былтыркы жылдары же мурдагы жылдары Европада кайсы бир мамлекетте бир окутуучу эжей ошол балдарга аяса деген жалган нерсе, бул жөн эле ошол мектептеги физрук мугалим же музыкант мугалим менен 11-класстагы окуучу кыз бети башын боеп алган, сакал жабыштырып алган эчкинин жүнүнөн эле ал жалганчы эле адам. Жалганчы дегенде кандай? Бул мындай кереметтүү эмес дегенди мындай бир түшүндүрүш керек болот да. Себеп дегенде балдардын көңүлүндө аяста келет, бизге белек берет, анан тилегиң айтсаң болот дегендей бир өзүбүздү өзүбүз алдабашыбыз керек. Биз Кудай Таалам бардыгын берет деген ынанымды балдарыбыздын жүрөгүнө, көңүлүнө киргизүүбүз керек болот.